Orozada monçoğa түшсө болобу дейт. Orozada monçoğa түшкөндөн орозо бузулбайт. Orozada көлгө түшкөндөн, душка түшкөндөн, сууга түшкөндөн орозо бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Бирок орозо касиеттүү убакыт болуп, ошол орозонун күндөрүндө сууга түшүү менен же уктоо менен өткөрбөстөн Куран окуп, шарият китептерин окуп, Аллахтын Куранын угуп, дистердин касиеталардан бир диний вазифа менен алек болуп, амал кылып, ошол кереметтүү убакытты ибадат менен өткөрө турган болсо бул жакшы болот. Анткени пайгамбарыбыз айтат, орозодон ичинде аткарылган амал орозонун сыртына аткарылган караганда 70 эсе сооптуу болот деп айтылат. Ошондуктан ошол орозодо амалга көп аракет кылып калыш керек. Бирок ошого карабастан ысып кетсеңиз же гусул болуп калсаңыз, же жөн эле бир салкындагыңыз, серүүндөгүңүз келген болсо, анда душка түшкөн болсоңуз, сууга түшкөн болсоңуз, же мончого түшкөн болсоңуз, иншалла орозоңуз бузулбайт. Болгону оозуңуз менен мурдуңузду бекемдеп карашыңыз керек. Ал эми кулактан кирген сууга орозо бузулбайт, кулактан кирген майга гана орозо бузулат, ал эми сууга бузулбайт. Демек, сууга түшкөндө ооз менен мурунду жакшы караш керек дагы, анан башка жерден суу анс деле өзү кирбейт. Ассаламу алейкум, баняга түшсө болобу дейт. Баняга түшкөндө парга кирип, ошол жерден сиздин териңиз чыгып, ошондон чарчап калып, орозо кармаганга сизге кыйынчылык келип кала турган болсо, макру болот, бирок баняга түшкөн үчүн орозо бузулбайт. Баняга, душка, көлгө, саунага, мончого түшкөндөн орозо бузулбайт. Болгону күч кубатыңыз кетип калып, орозо кармаганга кудуретсиз болуп кала турган болсоңуз, анда макру болуп эсептелет. Кийинки сурообуз, душта самынданса болобу дейт. Албетте самынданганга уруксат берилет. Эгер самынданбаса болбой турган болсо, анан бирок кээде кечке эле душка түшүп самынданып атыр коюнуп үлпүлдөп эле отура бергенден көрө, ошол дааратын алып гусул алгандан кийин Куран окуп, намаз окуп, пайдалуу иштерди кылгандыгы сооптуураак болот. Бирок ошого карабастан душта самынданып түшсө, шампунданып түшкөн болсо, андан орозосу бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Орозо кармаган убакытта баняга барса, же жыныстык катнаш кылса орозосу бузулбайбы дейт. Албетте жыныстык катнаш кыла турган болсо, ошол орозо экенин билбей кылып алган болсо, анда бир күнгө каза тутуп берет. Ал эми орозо экенин билип туруп жыныстык байланышта болсо, каффарат деп коет, 60 күн каффарат тутуп берет. Андан кийин бир күн казасын тутуп берет. Ал эми улам ооз чайкаса болобу, душка түшсө болобу орозодо дейт. Ооз чайкагандан бузулбайт, бирок ошол зарыл болуп аткан болсоңуз, анан душка түшсөңүз деле андан орозоңуз бузулбайт, урматтуу бир тууганым. Анткени орозодо ошол чайканып алганга, орозону кыйнабай койгонго мүмкүнчүлүк берет. Көлгө түшсөңүз деле бузулбайт, болгону оозуңуз менен мурдуңуздан суу кирип кетпеш керек. Ал эми кулактан кирген суу, көздөн кирген суудан орозо бузулбайт, жана авреттерден кирген суу орозону бузуп коет, бирок авреттен кире турган деле жер эмес, ал жерге сууну тайлап киргизбесе, клизма кылып жөндөн жөн эле суу кире бербейт. Демек, көлгө чайканса болот, сууга түшсө болот, душка түшсө албетте болот. Бирок бир маселе, сууга түшүп чарчап калып, мончого түшүп чарчап калып, алсыз болуп калып, орозо кыйналып кала турган болсо, анда макру болуп эсептелет. Сууга секирип түшсө боло, орозо бузулуп калбайбы дейт. Секирип түшкөндө оозуң ачылып кетип, оозуңа суу кирип кетсе, же мурдуңа суу кирип кетсе, дагы башка бир кире турган жерге суу кирип кетсе, анда оозуң ачылып калат. Анан ушундай эле суу кирбеген болсо, оозуң ачылбайт, урматтуу бир тууганым.